Акча которуулар. Бул планетанын бир бурчунан экинчисине карай акча которуунун эң тез жана ишенимдүү ыкмасы. Жакында эле кимдир бирөөгө акча жөнөтүү үчүн эки ыкманын бирин тандаш керек эле. Почта кызматынан пайдалануу чындыгында мамлекеттик чек аранын чегинде гана же тааныштардан. Ал эми кээде керектүү жерге бара турган анча деле тааныш эмес адамдардан, саякатчылардан жардам суроо. Бүгүн болсо баары абдан оңой жана жеткиликтүү. Акчаларды ишенимдүү ыкма Optima банктын жардамы менен которууга болот. Акча которуу системасын орто кылымдагы рыцарлар тамплиерлер ойлоп чыгышкан. 12-кылымдын башында тамплиерлер орденинде Европада 10 000 бөлүм болгон. Кайсы гана саякатчы болбосун, ордендин бөлүмдөрүнүн бирине эсеп ача алышчу. Бир шаарда белгилүү бир сумманы салып коюп, ал башка бир калктуу пункттан жай баракат алчу. Анын үстүнө ошол аймакта колдонула турган валюта түрүндө. Ошону менен бирге ким эсеп ачса, ага ордендин мүчөлөрү гана окуй ала турган атайын шифр жазылган кат берилчү. Катта бул документтин ээси аманатчы болуп эсептелери жана ал ордендин кайсы гана бөлүмүнөн болбосун алуу укугу жазылган. Бүгүнкү күнү Optima банк банктык эсепти ачпастан же ачып эле акча которууларын ишке ашырат. Мында акчаны өлкө ичине, ошондой эле чет өлкөлөргө которсо болот. Банктын кардарларынын арасында дүйнө жүзү боюнча иштей турган акча которуулардын системасы өзгөчө популярдуу. Анын ыңгайлуулугу акча жөнөтүүчү банктын маалым дарегин бийлүүнүн кажети жоктугунда турат. Болгону акча алуучунун атын жана акча которулуучу шаарды билүү гана керек. Optima банк акча которуулардын көптөгөн эл аралык системалары менен иштешет. Акча которуу системасынын артыкчылыгы биринчи кезекте акчанын ылдам которууда, комиссиянын төмөндүгүндө, акчаны дүйнөнүн каалаган бурчуна которуу мүмкүнчүлүгүндө, ошондой эле которууну тариздөөнүн жөнөкөйлүгүндө турат. Ар бир системанын өзүнүн артыкчылыгы бар. Кардар болсо өзүнүн керектөөсүнө жараша ага пайдалуусун тандайт. Акча которууну тариздөө үчүн кардарда паспорты болушу керек. Банктагы акча которуулар системасын тандап, кардар которуу боюнча арыз толтурат. Анда аты жөнү, которуу суммасы жана максаты көрсөтүлөт. Андан соң жөнөтүүчү кассага акчаны алып барат. Ага атайын кодду айтышат. Аны болсо алуучуга берет. Бул кодду алуучу паспорт менен кошо акча алууда көрсөтөт. Optima банк ошондой эле өзүнүн кардарларына банкта кардардын атына ачылган банктык эсептен акча которуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат. Бул үчүн паспортту болуп жана алуучунун банктык маалым даректерин билиши керек. Жөнөтүүчү акча которуу үчүн арыз толтурат жана которгону үчүн комиссия төлөйт. Optima банктын жардамы менен сиз жакындарыңызга жана туугандарыңызга финансылык колдоо көрсөтүү үчүн акча которууларын, ошондой эле керектүү төлөмдөрдү төлөөнү ишке ашыра аласыз. Optima банк акчаны оңой жөнөт.